Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому, акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Жумалиев Батир менен жер тилкесине гана ээлик кылат. Депутат Кубанычбек Жумалиев Сыймык Чыпыкеевдин адвокатынын үстүнөн дагы арыз жазды. Өкмөт башчы Абылгазиевдин кантип диплом алганын Кыргызстан эл аралык университети ачыктап салды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ысык көл облусуна кирип бара жатканда туристтер үчүн эч кандай тоскоолдук жер албайт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Негизи туристтик объектилерге барууда эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Учурда көлгө кирип бара жаткандагы Балыкчы шаарындагы пост тууралуу көп сурап жатышат. Биз мурда каралган баардык чектөөлөрдү алып салдык. Бирок туристтин дене табы ченелет жана кирип бара жаткан автоунаа тууралуу маалыматтар катталат, деди Жаманкулов. Ошондой эле ар бир туристтик объектиге санитардык талаптар коюлат. Алар тууралуу жакынкы күндө белгилүү болот. Жаманкуловдун айтымында былтыр чет элдик туристтерден $613 миллион киреше түшкөн. Пандемияны эске алганда быйылкы кирешенин 40-60%-ынан куруугаларыбыз күтүлүүдө. Белгилүү теле алып баруучу актриса блогер Назира Айтбекова Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап билдирүү жазып чыкты. Назира Айтбекованын билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Бет капыбызды чыгарып чыныгы хан дүйнөнү жылаңачтай турган болсок, баарыбыз укмуштуудай сулуубуз. Билесиңерби? Жан дүйнө таптаза, өңгөч тарттырат, суктандырат. Куу жел, могуз калпычы, эки жүздүү, ачуулуу жана башка адамдардын жүзүн кийип коргоно төңгөнөбүз. Бири-бирибизге катуу сөз айтканда, сын айтканда сырткы бет капыбызга гана карата айтылат. Эгерде ар бирибиз жан дүйнөбүздү бири-бирибизге бет капсыз жылаңачтап көргөзүп алганда бири-бирибизди чексиз сүйүп сыйламакпыз. Эч качан көңүлүбүздү оорута алмак эмеспиз, аямакпыз, деп теле алып баруучу жазып чыкты. 2010-жылдагы апрель окуяларынын катышуусу Болсун Рыспеков өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жаңы пост жазып, ошол кездеги мамлекеттик төңкөрүшкө жана андан кийинки 10 жылга өз баасын берген. Мени кечириңиз, Курманбек Салиевич, таластык эниңизде. Канча жыл өтсө дагы азыр эч өзгөрүү жок. Убагында жаман ой жежек көрүү эле сизге. Канкор Бакиев эмес, канкор. Ошол убактагы бийлик умтулган элдин ырыскысын жеп жутарлар канкор экен. Убакыт дарылайт деген чын экен. Бара-бара ак караны айырмалап, ор който билинип калат экен. Азыркы жашообуз элдин ырыскысын жеген крысалар көп. 2010-жылдан кийин кошумат кылып бийликке келген адамдардын баары байыды. Карапайым эл өз арабасын түртүп келатат. Балким 7 апрель болбогондо өлкөбүз өнүгүп кетет беле, бирок 70% оңолмок экен. Бара-бара билинет, ким жагайса ажоо мыкты десе, сиз да айтат элем, Бакиев мыкты болгон экен. Ким кандай ойлосун, ар адамдын жеке тандоосу. Убагында 7 апрелде аянтка чыгып өз салымымды кошсом, азыр бекер ошону чыгыпмын деп өкүнүп калдым. Жаман жазмай жок, бул менин жеке оюм туугандар, деп жазат Болсунбек Рыспеков. Өзүмдүн акылым жетип, көдөнүм көрүп турган чындыгымды жаздым. Кимди жакпаса айланып өтүп, достуктан өчүп кете бергилет. Таластыкмын деп чындыкты айтпай койгондой, мен трайбалист эмесмин. Кошуматчы КТ жаламай дагы мен эмес. Чындыкты ушундай ачуу, деп кошумчалайт Рыспеков. Болсун Рыспеков 7 апрель окуяларынын катышуусу. Кыргызстан эл аралык университеттен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин 1997-жылы университеттин дипломун кантип алгандыгын айтып беришти. Кыргызстан эл аралык университетинин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Асылбек Айдаралиев билдиргендей, мурдагы студент Айбек Хасимов студент Абылгазиевди көрө албагандыгынын себеби. Абылгазиев магистр даражасын алган, ал эми Хакимов бакалаврда окуган. Магистратуранын багыты 1995-жылда ачылган. Магистранттар башка имаратта окушкан жана анын кире бериш тарабы филармония жакта. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын имараты жакта жайгашкан. Ошол эле учурда магистранттарга сабактар саат 17:00 баштап өткөрүлсө, бакалаврлар эртең мененден баштап түшкө чейин окушкан, деди Айдаралиев. Ал документтер архивде сакталып жаткандыгын баса белгилеп, азыркы премьер-министр Кыргызстан эл аралык университетинин магистратурасын бүтүргөндүгүн тастыктайт. Булак Nazarnews.kg. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев адвокаттары Жыргалбек Бабаев менен Бактыбек Жумашев 29-майда Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүштү. Алар депутаттын мүлкү декларация тууралуу маалымат беришти. Адвокат Жыргалбек Бабаев 2005-жылга чейин Жумалиевдин менчигинде бир батир жана бир нече жер тилкелери болгонун айтты. 2005-2015 жылдары депутат ишкерлик менен алектенгенин, көптөгөн компания, фирмалар үчүн мезгилде ачылганын, анын көбү билим берүү тармагындагы ишканалар экенин жана
коммерциялык максатты көздөбөгөнүн билдирди. Адвокаттардын айтымында учурда Жумалиев акча компанияларынын 8 гана бар. Алар 2015-жылы депутат болгондон кийин 8 компания үчүнчү тараптын башкаруусуна өткөрүлүп берилгенин, азыр анын бул фирмага катышы жок экенин маалымдашты. Ал эми калган 42 фирма башынан эле жакшы иштебей, кийинчерээк токтоп калганын, көбү жабылганын, калганы жоюлуу алдында турганын, ошондуктан алар депутаттын кирешелери тууралуу декларациясына кирбегенин кабарлашты. Маалыматка караганда Кубанычбек Жумалиев учурда Байтек Батыр көчөсүндөгү Батирге жана Эркиндик көчөсүндөгү жер тилкесине ээ. Анын жубайынын Тулеев жана Шопоков көчөлөрүндө кыймылсыз мүлкү бар. Депутаттын балдары жер тилкесине жана Батирге ээлик кылат. Бул мүлк Жумалиев ишкерлик менен алектенгенде алынган. Бардык документтер бар, керек болсо тергөө органдарына беребиз, деди Жыргалбек Бабаев. Буга чейин прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапыкеевдин бир канча аткаминердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуусу коомчулукта катуу талкууга түшкөн. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы 2,5 миллиард долларга жетерин айтып чыккан. Жумалиевдин жана башка кишилердин байлыктарынын мыйзамдуулугун текшерип чыгууга чакырган. Кубанычбек Жумалиев өз дарегине айтылгандарды четке кагып, Жапыкеевди сотко берип 10 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Ал доо арыз сотто карала баштады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, финансы полициясы депутатка карата сотко чейинки териштирүү иштерин баштаган. Мекеме Жумалиевге жана анын жакындарына таандык көп сандаган мүлк аныкталганын билдирген. Ички иштер министрлиги чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин интернеттеги билдирүүлөрү жана чакырыктары боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын дагы маалымдаган. Кыргызстан эл аралык университетинин администрациясы маалымдагандай, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 1997-жылы магистратураны банк иши адистиги боюнча аяктаган экен. Мен бакалаврда окудум. Ушул себептен экөөбүз кездешкен эмес экенбиз. Чынын айтканда 1995-жылы МУКта магистратура болгону таң калыштуу. Бул мен үчүн жана көптөгөн курсташтар үчүн күтүлбөстүк болду. Бул окуяда сатып алынган дипломдордун көйгөйү ачыкка чыкты. Социалдык тармактардын көптөгөн колдонуучулары мындай мүмкүнчүлүккө таң калышкан да жок. Акыркы убакта өкмөттүн жана парламенттин мүчөлөрү катачылыктар менен кыргыз элинин көңүлүн калтырды. Натыйжа катары алардын билим деңгээли шек жаратат. Көпчүлүк комментарийлерде өкмөттүн жана парламенттин айрым мүчөлөрүнүн жасалма дипломдоруна көңүл бурулат. Көрүнбөгөн студенттердин схемасынын бардыгы жакшы билет. Андан кийин мындай адистер мыйзамдарды кабыл алып, жетекчилик кызматтарда иштешет. Айбек Хакимов АКШдагы кыргыз диаспорасынын лидери. 29 майда Киев облусунун Бровары шаарында 100гө жакын адам катышкан атышуу болду. Натыйжада 3 адам травматикалык октон жаракат алганын Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Броварыдагы таңкы атышуу ташуучуларга квота бөлүштүрүүдөгү коррупциянын ташуу маршруту үчүн күрөшкө бандаларды тартуунун жаңырыгы. 10 адам кармалды. Жапырт кармоо улантылууда, деп ички иштер министри Арсен Аваков Твиттерге жазды. Кабат үйдүн терезесинен тартылган видеодон бир топ адам жолдо туруп алып ок атып атканын көрүүгө болот. Факты басылмасы ондогон адам маршруттук токтомолордун бирине таңкы 7 чамасында кол салганын жазды. Жарандык активист журналист Элнура Кулуева саясий туруптун жандоочусу кантип шайлоого аттанды деп Атамбаев партиясынын тагдырын тапшырып, лидер кылып шайлоого аттандырып жаткан Анвар Артыковдун 2009-жылы 7 майда жарык көргөн апта гезитиндеги Атамбаевди урой сөздөр менен сындаган макаласын жарыялады. Макаланы өзгөртүүсү жок, сунуштайбыз. Койду бир касапчыдан сатып алып, экинчи касапчыга саткандан койго жеңил болбойт. Өлкө президенттик шайлоо деген эбегейсиз чоң оюн шоу алдында турат. Анын жыйынтыгы кандай болорун жаш баладагы жаз эмдебей билет. Атайын секретариат ачып, стратегиялык институтун жаңылап, негизги массалык маалымат каражаттарын өзүнө каратып, качантан бери камчому ушул тапта аяктап калган азыркы бийлик тууралуу айтар сөз жок. Кеп албетте андай эмес, кеп оюн эрежеси одоно бузулуп, БЭКтин принциби тепсендиде калгандыгында, ушул ыңгайдан караганда бюро аракеттиги бийлик менен астыртан келишим жүргүзүп аткандай. Болбосо бийлик босогосунда адал эреже менен айткан сөзүнө тура албаган адамды канткенде мамлекеттин эң башкы бийлигине ишенип көрсөтөт. Окуяларды учкай тизмектеп көрөлү. 2006-жылдын майы Байсалов бийлик саясатында каршы марш уюштуруп, ал Борбордук аянттагы митингге айланды. Бардыгыбыз жапа-тырмак колдоп кеттик. Акцияны улантып, бийликти шайлоо алдында берген убадасын аткарууга мажбурлоо маселеси чыкты. Алмазбек Атамбаев каршы болду. Реформа үчүн кыймыл түзүлдү. Көпчүлүк оппозиция күчтөрү бириккенсиде. Алмазбек Атамбаев менен Текебаев экөө тең төрага шайланды. Кыймыл канчалык реалдуу күчкө айланган сайын, анын лидерлеринин бийликке болгон арааны ачыла баштады. Алардын арасында бери калганда 5 адам президент, 4 адам премьер болгусу келет экен. 2006-жылдын ноябрь айынын башында лидерлер өлгөн аюунун терисин дагы жөндөп өлүштүрө албай турганын митингчилерге айдан ачык билинди.
Арийнин ноябрь митингдери өтө жогорку деңгээлде уюштурулганын, анда Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев жана башка көптөрдүн эмгеги арбындыгын айта кеткен оң. Митингдерде жаакта жогору атарлар, жалындуу атуулар пайда болду. Президент Бакиевди саясий труп атап, анын алдына албетте Алмазбек Атамбаев чыкты. Кийин өзүнү аз жерден калктын жагыт сактоочусу катары сыпаттай жаздап, бийлик менен келишим түзүп премьер болуп кеткенде кимдир бирөө мамлекет башчысын саясий труп деп өзү жанына барып жатып алды деп жазды. Ага чейин бийликке аябай көп эмгек сиңирди. Штаб мүчөлөрү биринен сала бери митингде мен басам убадасын көтөрүп, бийлик менен тымызын сүйлөшүү жүргүзө баштады. Анын эң алдыңкы сабында дагы эле Алмазбек Атамбаев турду. Штаб мүчөсү катары айтарым, Алмазбек Атамбаев ак үй менен жыңайла катышын бирибизге дагы айткан эмес, бирибиз менен да макулдашкан эмес. Алмазбек Атамбаев мени премьер-министр болууга оппозиция мажбурлады деп анда бети башы чымырабай билдиргени карандай калп. Акырында митинг бир дагы максатына жетпей, Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен таркатылды. Оппозиция андай олдоксон кадамынан кийин канча жабыр тартып, канчалык алсыраганы белгилүү. Алмазбек Атамбаевдин аяк башы жок цинизм 2007-жылдын апрель митингдеринде дагы адырайып ачыкка чыкты. Аны бийликтин ушул бийик бутагына ошол эле митингчилер кондурганын унутуп калды. Эсиңиздеби, митингди кууп, сабап, камап, газ менен аттырып тараткан түнкү саат 1-де Алмазбек Атамбаев Борбор аянтында таба сыганып, митингчилерди кой атап, бүт Кыргызстанга жарыя кылды. Алмазбек Атамбаев кандай премьер-министр болгону башкага болбосо дагы таластыктарга 5-тен 5 белгилүү. Анын жылуу кабыл алуусунан соң бир катар жаштар соттолуп, баткакка тебеленген. Аларды жөнөкөй эле адамгерчилик менен кечирип коюунун ордуна мыйзам бузду, катуу жазалансын деп кагынып силкингени калың элдин эсинде. Аз убакыт премьер болгон Атамбаев эмнеси менен элдин эсинде калды. Эңкеби эмгек кыла элек жатып эле мен деп төш кыкканы менен. Антип өзүн өзү ашык болууну илим дүйнөсүндө нарцизм деп коет. Өзүн өңгөлөрдө мыкты санаганы менен, тынч демонстрацияны уруп согуп таратканга катышканы менен, өз элин кой эсептеп, өзүн чабан сезип алганы менен. Ошентип конституция реформасын ангекке тыкты. Анысы жана элдик кыймылды алсыратканы үчүн орден алды. Эми дагы элди сактасам, мен сактайм деп түш кагып атыр. Президент болууга көңүлү жок, бирок аны кайрадан мажбурлап аткан имиш. Мойнунан байланган ит ууга жарабайт дейт кыргыз макалы. Эми 3-чү курултай жөнүндө эл көп болду, жакшы ой пикирлер айтылды. Албетте эмоциялар дагы ашып-ташып кетип атты. Айрымдары Алмазбек Атамбаевди асманга чыгара мактады. Айрым балким каармандын өзү менен акылдашыппы, Айтор ким Атамбаевге каршы болсо оппозицияга каршы дегенге чейин барышты. Алмазбек Атамбаев өзүнүн өзгөчө миссиясын белгилеп, булактай тунук, акактай аппак экендигине басым жасады. Мен ынаган жокмун, башкалар да ошондой пикирде болдум. Алмазбек Атамбаев бул шайлоодо кантип айрыкча роль ойнорун жакында көрөбүз. Акырында Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн аллегориясынын кыстара кетким келет. Койду бир касапчыдан сатып алып, экинчи касапчыга саткандан койго жеңил болбойт. Эске сала кетсек, ошол жылдын 27 майында Атамбаевдин КСДПсынын саясий кеңешинде партиянын жаңы лидери болуп Анвар Артыков шайланган. Булак Nazarnews.kg